Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан бул бажы терминалы буга чейин Токтогөбө Оргалчага таандык болгон. Жалпы аянты 7,5 гектар жер тилкеси бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасынын балансына өткөрүлдү. Учурда терминалдын өзүнүн мүлкүн өткөрүп берүү процесси жүрүп жатат. Баштапкы эсептөөлөр боюнча анын наркы кошумча 54 миллион сомду түзөт деп саналууда. Миллиондор айланган бул бажы терминалы жакында гана мамлекетке өткөнү тууралуу УКМК маалымат таратты. Күнүнө 300гө жакын унаа кирип чыкканы менен мындагы каражат буга чейин жеке ишкердин чөнтөгүнө түшүп келген. Ош облусунун аймагында бул сыяктуу майлуу сүттүү болгон автобекет, базар сыяктуу жерлер, ошонун ичинде стадион сыяктуу элге пайдасы тийчү жерлер мамлекеттин менчигине кайтарылганы тууралуу маалыматтар жарыяланууда. Мамлекеттик бажынын карамагына өткөндөн кийин каражаттар өлкө казынасына түшүп жатканы маалымдалды. Мында 3 марттан ушул күнгө чейин ишкананын пайдасына 22 миллион 188 миң 500 сом түшкөнү айтылат. Ош шаарынын Борбордук аянтына жакын жайгашкан бул 4 кабаттуу үй жайгашкан жер тилкеси мамлекетке кайтарылганы бүгүн жарыяланды. Мурда Ош айыл чарба техникумунун жатаканасы болгон имарат менчиктештирилип, жеке турак үйгө айланган. УКМКнын текшерүүсүнөн кийин үй ээси Сейитбек Аматов өз ыктыяры менен Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүп берди. УКМКнын эсебинде аталган мүлктүн наркы 50 миллион 241 миң сомго бааланган. Алай районунун борбору аталган күлчөдөгү жалгыз авто бекет дагы менчиктештирилип кеткен. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 0,42 гектар жер тилкеси менен борбордук авто бекет жана 135 чарчы метрлик административдик имарат ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Азыр ошонун процедурасын иштеп атабыз, мыйзам чегин. Ошого жараша неме иш кылабыз. Азыр ошол ичин реконструкция кылуу, ремонттоп, бир элге шарттуу мактатында иштерди алып баралы деп азыр ошол менен иштеп атабыз. Бизге өткөнүнө ошо 1 жума эле болду. Азыр ошонун процедурасын иштеп жатабыз. Ал эми Араван районундагы базар баасы 307 миллион сомдук жарым гектарга чукул жери менен стадион мамлекетке кайтарылды. Мыйзамсыз менчикте турган бул жер кароосуз калганы да байкалат. Мындан ары стадионду иштетүү жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Кадастр кызматкерлери менен ушул жергиликтүү бийлик ушу өзүнүн башчылыгы менен толук кандуу прием передача кылып өткөрүп алдык. Бүгүнкү күндө ушул келишимдин негизинде азыр бул жерде окуу процесси кетип атат. Май айында окуу процесси бүтө турган болсо, анда толугу менен уже биздин колдонууга өтөт. Өзгөн районунда болсо 5 гектар жерди ээлеген базар мамлекетке кайтарылды. Атайын кызмат аталган объектинин базар баасы 470 миллион сомду түзөөрүн тактады. Бул жерде дагы сотко чейинки териштирүү башталганда ишкер өз ыктыяры менен мамлекетке кайтарып берген. Бул тизмектелген жерлер Оштогу гана акыркы март-апрель айларында мыйзамсыз менчиктештирүүдөн мамлекетке кайтарылгандар. УКМК тараткан маалыматка таянсак, мындай мамлекетке кайтаруу иштери өлкө боюнча жүрүүдө. Маселен, Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы борбордук базар, Талас облусундагы Эдельвейс тур эс алуу зонасы жана башка жерлердин маалыматы чыккан. Роза Акматжан кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.